Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен болчу кичинекей маек бул миграция жаатында эмес, бул чоң глобалдуу геополитика жөнүндө болмокчу. Тактап айтканда, Америка Кошмо Штаттын президенти, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен Дональд Трамп Аляскада жолугушчу. Бул жолугушуу биздин жөнөкөй мигранттарга кандай тиешеси бар, кандай келечекте эпке же жакшы чоң салым алып келет, ошо боюнча кыскача сүйлөшөбүз. Сөз баштарынын астында биздин каналды колдоп достор менен бөлүшүп коюңуздар. Септеги миграцияга тиешелүү жалпы жаңылыктарды ушул жерден айтып беребиз. Урматтуу мекендештер, мындан 2 күн мурун Америка Кошмо Штаттын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин Аляскада Украина тууралуу жолугушту. Буга чейин билесиңер, 2022 жылы Орусия атайын согуш операциясын баштап, ошонун негизинде көптөгөн Россиянын жарандары мобилизация болуп, ызычы болуп, көбүрөөк катышып, Кыргызстанга толтура орустар келип, ошондой учурлар болгон. Анан кийин Европа өлкөлөрү, батыш өлкөлөрү бардыгы биригип туруп, санкция киргизип туруп, Россия Федерациясына азыр тыйын которуу чоң фирмалар башка жака SWIFT деген системаны өчүрүп салган, тыйын которо албайт. Нефти, газын прямой Европага, Америка Кошмо Штатына жана алардын досторуна сата албайт. Бүт жагынан чектөө киргизип калды. Эми бул жерде соодалашуу болду. Соодалашуу болсо, Россия тарап Украинанын жанагы 4 областын Россиянын составына киргизгенге макулдугун бергиле. Ошону дүйнөлүк элита бүт барыңардын ошого Россиянын территориясы деп айткыла. Ошондо согушту токтолот жана Украина ошол калган аймагы менен мамлекет болуп калганга даяр деп соодалашты. Эми бул мигранттарга кандай сигнал болушу мүмкүн? Биринчи ирет бул Дональд Трамп дүйнөдөгү эң улуу державанын жетекчиси. Бул Путин менен жолуккан абдан бир жакшы бир жөрөлгө болду. Эми эгерде келишимдер аягына чейин чыкса, согуш ошо менен токтойт. Согуштун токтошу менен жаңы аймактарга кайрадан жумушчулар керек болот. Себептеген жанагы бүт талкаландын бүт барын кайрадан нолдон баштап, анын бүт барын кимге кайрылат? Анын бүт барын жөнөкөй мигранттарга кайрылат. Айлык маяна көбөйөт, рубльдин курсу көбөйөт. Орусия дүйнөлүк тармакта соода, өнөр жай бүт курулуштардын өндүрүштөрүн өрчүтүп сатып, нефти газын сатканга укугу болот. Ошонун негизинде Россиянын экономикасы дагы өйдөлөт. Кыргыз мекендештердики бирок орустардын караганда бир нече жогору турган медклиника. Кыргыз диаспорасынан деген мекендештерге өзгөчө скидка жана жакшы ыңгайларды түзүп беришет. Эң негизгиси көп тармактуу дарылоо, акушер-гинеколог, терапия, кардиолог, хирург, онколог, маммолог, уролог, невролог, зуботехник, стоматолог жана бүт дарылоонууга керектүү кызматтар ушул жерде. Эң жакшы жери метро Кузьминкиден 4 мүнөттүк жолдо. Адреси болсо Зеленодольская, дом 36, корпус 2. Телефон номери болсо +7 495 021 75 75 +7 901 530 75 72. Кыргыз диаспорасында кайрылыңыздар, жакшы скидкаларды силерге кылып берет. Демек, Кыргызстандын экономикасында пайдасы тиет. Анан кийин ошол Россияда жүргөн, эмгектенип жүргөн биздин жарандардын дагы эмгектенүүсүнө, айлык маянасына, алардын иштөөсүнө дагы жакшынакай шарттар түзүлөт. Себептеген согуш учуру бүтөт. Согуштан кийин экономиканы өрчүш керек. Ошол себептен көптөгөн пайда жааттар бар. Эми 2024 жылы Россия Федерациясы боюнча баш аягы 30дан ашык миграция жаатында мыйзам өзгөрүүлөр, толуктоолор, жаңы мыйзамдар кирди. Алардын ичинен биз буга чейин айтканбыз, ушул 4 мыйзам биздин мекендештерге тиешеси бар. 4 мыйзамдын эң негизги мыйзамдары кайсылар? Бирөө болсо жанагы дактилоскопия, отпечатки пальцев. Ошо границадан киргенде Московской областынан ошонун баарын тапшырып калдык. Ошонун эле негизинде азыр жанагы Амина деген приложение 1 сентябрдан баштап иштей баштайт. Бирок азыр айтып койчу нерсе, бул маалымат азыр приложениеда жок, кайдан көчүрөбүз, эмне кылабыз деп убара болбой эле койгула. 1 сентябрга жакындаганда Москва мэриясы бизге толук маалыматты берет. Биз силерге төкпөй чачпай айтып беребиз, кандай кылабыз. Себептеген мекендештердин көп суроолору жаралып атат.
бир квартирада 10дон ашык киши жашайбыз. Ошолорду кандай кылып регистрация кылабыз, онун тең киргизип койсок, анан кийин полиция бизге тийишпейби же батирдин ээси тийишпейби деп, ошол боюнча толук маалыматтарды билип туруп айтып беребиз. Экинчи мыйзам болсо ошо реестр контролируемых лиц. Тилекке каршы 10 сентябрга чейин болгон эле 20га жетпеген, 20дай эле күн калды. Территориальный орган, отдел по вопросам миграции деген жер бар. Ар кимиңер кайсыл жерде жашасаңар, ошол жерде мои документы деген уюм бар. Ошол уюмдун негизинде отдел по вопросам миграции ошол эле барып туруп, же МВДнын сайтынан кат жазып, ошонун негизинде реестрден чыкканга аракет кылыңыздар. Бүгүнкү күндө 100 миңден ашык биздин жарандар реестрде. 10 сентябрь тез эле келип калды. Ошол үчүн тезирээк аракет кылып, ошол реестрден чыкканга аракет кылыңыздар. 10 сентябрда орустар кандай өздөрүн алып барышы мүмкүн, пока билбейбиз. Себептеген баш аягы азыр 600 миңден ашык чет элдик жаран мигранттар бүт барыптан реестрде. Анын бүт барытынан туура депортация, выдворение бир эле мүнөттө кыла албайт, бир күндө кыла албайт. Балким кандайдыр орус тарап бир жеңилдетүү процессин ойлоп чыгарабы, бирок аны ага чейин билбейбиз. Ошон үчүн колдон келишинче чыкканга аракет кылыңыздар. Урматтуу мекендештер, анан кийин юристтер керек болсо, адвокаттар керек болсо, кылмыш иши болуп кала турган болсо, биз иштешип жаткан Team Council деген уюм бар. Телефон номери +7 905 547 42 42. Мен азыр жазып коем. Анан дагы бир ирет айта кетчү нерсе, Компаньон деген банк бар. Кыргызстанга тыйын которсо, баягы утуш менен которосуңар деп биз буга чейин жарыя бергенбиз. Диаспоранын атынан бир нече айтып турганбыз. Бир бөлмөлүү батирдин ээси балким силер болуп каласыңар деп. Ошол жарыянын жыйынтыгы Кудай буйруса августтун аягында билинет. Сентябрларда болсо ошо банк Компаньон ошо тыйын которуу системасын ким көбүрөөк тыйын которгондор болсо, Кыргызстанга банк Компаньон аркылуу ошол мекендешке бир бөлмөлүү квартира ошо биздин арабызда жүргөн мигранттардын, эмгектенүүчүлөрдүн колуна тиет. Ошондагы барыбыз Кудай буйруса күбө болуп туралы. Сак саламаттуу болуңуздар, жаңылыктарга сайт турабыз. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, кайрымдуу мекендеш долбоорубуз уланып жатат. Силерге сим карта керек болсо, биздин жарандардан алып колдонсоңуздар болот. Чыныгы безлимиттик тариф 490 рубльдан айына эсептелинет. Ошол кайрымдуулукка түшкөн акчанын 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына кетет. Сурап билүү телефондору +7 900 144 14 14. Госуслуги боюнча, биометрика боюнча, каттоо боюнча толугун силерге жардам берет. Кайрылы бериңиздер, мекендештер колдоп жүрө бериңиздер.